Салам, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Биз азыр Махабат аттуу бийкеч менен жолуктук. YouTube каналым үчүн кызыктуу теманын алкагында сүйлөшөбүз. Анткени баарыбыз эле ушул ийгиликтүү адамдарды көрүп, ырчы болобу, башкасы болобу, алардын жашоосуна суктанып эле кайгырып, эмне үчүн менин колумдан келбейт, эмнеге мен мындай кыла албайм, эмнеге мага идея жок деп олтура бербестен, Махабат аттуу Махабат өзү жапжаш кыз, үлгү алсаңар болот. Мына биздин артыбызда турган, өзү кийип турган сонун сапаттагы толстовкаларды мына азыр өзүнүн командасында 2-3 эле киши бар экен, ошолор менен биргеликте тигип азыр сатыкка чыгып баштаптыр. Эмесе бул ишти Махабат кантип баштады, ага ким жардам берди, эмнеден улам мына ушундай иш баштайын деди. Сиздер дагы көрүп, мотивация алып, Махабаттан үлгү алсаңыздар болот. Эскерте кетчү нерсе, бүгүн мен оператормун. Видеода кандай кемчиликтер кетсе, ага көңүл бурбаңыздар. Ошол Махабаттын сөзүн угуп, андан көрө өзүңүздөргө стимул, мотивация алсаңыздар болот. Анда микрофонду Махабаттын өзүнө сунам, азыр өзү кенен түшүндүрө берет ушул иши боюнча. Саламатсыздарбы? Айзат Болотбек кызынын YouTube көрүүчүлөрү. Менин атым Махабат болот, өзүм жашым 25-те. Биз ушинтип отуруп эле досторубуз менен отуруп оюбузга келген иш болчу. Бул жерде бизде худи деп коет. Быйылкы жылдын хити болуп атат. Бул худилерди именно азыркы маалга кийсеңиздер болот. Идея бизге кайдан пайда болуп калды? Мындай идея, өзүм негизи туризм жаатында иштейм. Андан кийин көп группаларды эс алууга чыгарам, тоодо болобуз, көлгө барабыз. Ушул Кыргызстан боюнча туризм менен алектенем. Андан кийин ошого жеңил желпек кийим керек болуп калды. Движенияны дагы скоживать этпеген, өзүңдү жакшы кенен, удобный алып жүргөн одежда керек болуп калып. И как раз худилер хит болуп калды. Базарларда, магазиндерде худилер көп эле. Көп эле худи кийип көрдүк, көп эле худи алдым өзүмө. Гардеробум 5-6 худи бар, бирок ошо худилердин бир нерсесин эле өзгөрткүм келе берчү да. Колдорун чоңойтуп, этектерин узартып, өзүнүн объемун да кичине чоңойтуп, мынтип аябай обтяжка болуп калбагандай кылгым эле келе берчү. Ошондон улам ушу идея келип жетип, анан кийин уже өзүм тикким келип калды. Уже өзүмдүн худимди чыгарыш керек деп биздин компаниянын аты да өзү Easy Travel. Ошого ылайыктап эле бир эле ат менен Easy Travel менен биз уже көпчүлүккө билим калдык, белгилүүбүз. Анан кийин ошонун аты менен эле дальше кете берели деп Easy Way деп койдук. Easy котормосу жеңил, Way деген кийим дегенди белгилейт. Ошон үчүн жеңил кийим, спортко дагы машыксаңыздар болот, и тоого чыкканга, эс алганга дагы удобно кийип жүрсөңүздөр болот. Ошодон улам келип жетип уже Instagram баракчасын ачып койгонмун. Ачып коюп интернеттен эле сүрөттөрдү алып киргизип койгон, бирок ушу бир нерсеси эле жакпай, окшош тургум эле келбейт да башка худилерге. Анан кийин досума чалып айтып калдым, ушундай идея болуп атат, ушинтип тиктирейин деп атам. Финансы да ушунча эле определенный эле акча бар, аз эле акча бар, ошого бир ылайык кылып ушундай идея болуп атат. Кандай ойлойсуң десем эле, досум өзүнүн идеясын кошуп калды. Давай тогда мындай кылабыз, анан биягын мындай кылабыз деп атып, экөөбүз ушу калп айтпасам бир неделядай сүйлөшүп, ал айтканы мага жакпайт, мен айтсам ага жакпайт болуп атып, ушу бир серединага келдик дагы. Анан ушундай худилерди уже разработка кылып, Кудайымдын белегиби, иншалла, эмебизди дагы швеябызды да баттап калдык. Швея менен бизге аябай повезло. Лекалдарын да именно биз каалагандай кылып берди. Именно ушу худилердин эмесине келгенде, уже идеальный состояниясына алып келерде, биз 2 худи тиктик, дагы бир 4 жолу материал алмаштырдык окшойт. Материалы дагы жакпай атып, өзү кичине өзүм бир нерсе болсом эле аллергия болуп кетем. Аны ошо аллергиясы бар адамдарга аллергия чакырбаган именно материал издедик да. Ошентип 2 неделя разработка кылдык. Лекалым бат эле даяр болгон болчу, бирок ошо именно эмеге тканьга келгенде эле кыйналып калат экенсиң.
Анан бизде негизи Кыргызстанда кичине ткань менен проблематично экен да, мындай жакшы сапаттуу тканьдар таппайсың, тапсаң дагы алар худиден да кымбат да өзү тканьнын баасы. Изде отуруп как раз суук мал болуп калды. Суук малда Мадинада тоңуп материал издеп жүрөм. Таптык, иншалла тап. Сразу эле тапканда цветтерин тандап алдык, именно веснага деп, яркийлерин, персик, мындай морской волна деп коет экен. Капучино кылып ушундайлар тандап алдык дагы, уже тигип баштадык. Анан бул негизи бул кийимдер өзү лимитированный коллекцияда эле чыгат, чакан эле, саналган эле штук чыгат. Ошону сатып өтөбүз, башка кайталанбайт. Биз өзүбүз да кайталап тикпейбиз андайды. Ошон үчүн лимитированный коллекция деп асастан чыгарабыз, бирок сапаттуу. Тигишинде эле өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Кыйшайтып, мындай жана чоң цехтерде тигилген кийимдерде эмес да, ар бирин бирден заботой, нежностью деп коет го, ушундай кылып тиккен да. Өзү биз пландаганда ошо досум экөөбүз бир 15-20 миңден чыгарабыз деп ойлогонбуз, ошондой кылабыз деп. Негизи биз 15 миңден эле чыгарабыз деп ойлогонбуз да. Анан кийин баягы пробный кылып келип атып, кечке пробный кыла бергендиктен расходдор да көбөйүп кетет экен. Анан кийин өзүңдүн машинаң жок болсо да кичине накладно такси менен жүрөсүң, ошондой болуп көп акча короп кетет экен. Бирок алхамдулилля биз толугу менен эсептей элекпиз еще полный расходду, бирок буларга кеткен полный брендированиясын эсептегенде бир где-то 40 миңден тегерегинде кетти да. Азыр только весенний коллекция болуп калат. Худиге азыр өтө ысык эмес, өтө мустак эмес. Анан өзүндө эле кийип жүрсө кете берсе болот, же болбосо үстүнөн жилетка кийип алсаңыздар болот. Узундугу да жакшы. Андан тышкары бир көйгөй маселе болгон болчу бизде. Кышыбой ушундай панама өзүм кийим келип жүрдү да. Мындай панама кышыбой кийим келип алсам эле эч эле чогулган чачым чак келбей эле, батпай эле калат постоянно, кичинекей болуп. Чоңойтуп тикпейсиздерби деп эле сурана берчим да, ушулар саткандардычы. Эмнеге чоңуңуз жок деп. Ошо ылайык кылгам, жолук салган эже сиңдилерге да ылайык кылганбыз специально. Баягы чоң эки размерде кетет, булар чачын кой берип, жолук кийбеген карындаш эже сиңдилер кийсе болот. Анан кийин жолук салынгандар деле кийсе болот. Биз өзүбүздүн эмебиз, посылыбыз ошондой болуп атат да. Жолук салынгандар да кийсин, жолук салынбагандар да кийип, бирок ыңгайлуу болсун деп ошо мындай панамаларды чыгарганбыз. Бул эки эле штук чыккан. Мен өзүмдүкү менен бул да уже брондо. И муну летого даярдайбыз, жакшылап, уже күн чыгып калганга, чтобы бетиңиздерди күндөн калкалаганга. Эми өзү чуркалган кишиге оңой сезилиши мүмкүн. Ликаланы издегенде интернетти прям түнү күнү дебей интернеттен карап, Европада кандай кылышат, кандай кийинишет. Биз айтпайбыз, өзүбүз чыгардык депчи. Биз кичине-кичинеден Европадан, Россиядан ушундай ар кайсы жактан алып атып, по кусочку чогулттук да. Анан ликалын 2 жолу эле алмаштырдык. Биринчисинде тиккенде капюшону как обычный эле болуп калган, кичинекей болуп калыптыр. Анан кийин колдору дагы узун эмес, кичине как обычный эле болуп калган. Бизге болсо именно необычный керек болчу, биз отличие болушубуз керек деп капюшонун чоңойтконбуз, колдорун узунураак кылып и кененирээк кылганбыз да. Мен ушу көпкө чейин өзүмдү аяп келе берипмин да. Бирөөнүн колунда иштеп, конечно, баягы зарплата алсаң, башың ооруйт да, айында бир жолу зарплата аласың, жетсе жетпесе да ошого жашайсың, айла жок, эми среднестатистический зарплата болуп атканда айла жок. Көп ошентип иштеп келгем. Анан уже аяктан дагы вовремя чыгып, вовремя келиш керек деген бар, чыгып өзүңдү мындай кенен алып жүрө албайсың да, баары бирөөнүн колунда иштегенден кийин. Айтат элем, если бир иш баштап идеяңыз болсо, эч эле өзүңүздү аябай, канча талпына берсеңиз, канчалык жол басып, канчалык көп жардам сурап, жардам сурайт дегенде акча берчи деп, конечно, жардам сурабайсыз. Сколько у вас есть, ошо менен эле, бирок жардам сураганда мына мен жаңы иш баштап аттым эле, мынчадан кылып бере аласызбы деп, допустим, акчасын түшүрүп, бизде
базарда ошондой го соодалашсаң болот. Бизде кичине улуу кичүү деген понятие бар, жакшы да ошолор. Ошон үчүн жаңы баштаптым эле, аз количествода алам, бирок кичине арзаныраак кылып бере аласызбы деп эметип баштаса болот да. Главный өзүңүзгө ишенип, мен кыла алам, мен кылышым керек, мен деген өзүмдү развивать этишим керек деген менен эле алдыга талпына бересиздер. Жанакы ким айтканын билбейм, бирок если сен Гленваген минген келсе, Жигули айдаган айдоочуну укпа деген сөздү бир жерден угуп калдым. Ошону постоянно өзүмө эстетип турам да. Мага муну менин досум айткан да. А постоянно ушинтип артка тарта бергендер боло берет. Анткени ал адамдар коркот. Бир нерсе башташтан коркот, анан сизди да күйүп калбасын деп артка тарта берет. Конечно, сиз баштаганда эле болуп кетет дебейм. Бир-эки жолу күйөсүз, анан уже кылгыңыз келбейт, иштегим келбейт дейсиз. Ооба, анан кийин айта башташат, айтпадым беле деп. Кыргыздар ушундай го, айтпадым беле кылбай эле кой деп. Андайларды укпайсыз. Сиз только өзүңүздү угасыз, алдыга талпынасыз, ал сиздин жашооңуз. Пока сиз өзүңүздүн жашооңузду өзүңүздүн колуңузга алып иш кылбасаңыз, эл эмне дейт деп жашай берсеңиз, бирөөнүн колунда иштей бересиз. Достор, мына микрофонду кайра өзүм алдым. Коштошчу убакыт келди. Мен Махабаттын ошол худилеринен кийип көрдүм. Да көрсөтпөйбүз. Сонун сапаты дагы сонун, тигилиши дагы сонун экен. Ушул видеонун алдына жакшы комментарий калтырыңыздар, Махабаттын командасына, Махабатка ийгилик каалаңыздар, лайк басыңыздар, видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анан Махабаттын стартабы катары ушул видео болсун бизден жардам. Махабатга ийгилик, алдыда жакшы пландарыңар бар экен, ошонун баары ишке ашсын. Анан достор, айымдар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына 40 000 сом, бир карасаң жөндүү эле акча, бир карасаң мындай эми тапсаң болот дегендей да, эми ушундай бир азыраак эле акча менен бирок жакшы нерселерди баштасак деле болот экен. Ага Махабат өзү мисал болду, эмесе Махабат коштошолу. Рахмат сизге да келип ушундай поддержка кылып атканыңызга. Сиздер достор, если ушундай идеям бар, бир нерсе кылат элем, бирок деген сөздү алып коесуздар дагы, только алдыга умтулуп, ийгиликтерге аштырасыздар. Сиздерге да ийгилик, чоң рахмат.